Замирбек Дүйшеневичте сөз. Рахмат дараға. Талмасыңар урматтуу кесиптештер. Максат Таштанбекович. Мына 10-чу беренеде аз айтып кеттиңиз. Ошондой эле калкынын саны 20.001 адамдан кем эмес. Жергиликтүү кеңеш төрагасынын кызмат ордун ээлеген адамдарга ыйгарылат деп турат, а? Неге чектеп коюп атасыңар буну? Siz жооп бересизби? Рұқсат берсеңіз, жооп бересиз. Мамлекеттик жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жергиликтүү өз алынча башкаруу жөнүндө мыйзамына 40-чы беренесине ылайык жанагы кеңештер боюнча кеңештин төрагасы жөнүндө бул мыйзамда калкынын саны 20.001ге чейинки кеңештин төрагалары жанагы сессия өткөргөн сайын компенсация алып айлык алышат. Ал эми 20.001ден ашкандар ошол кеңештин төрагасына белгиленген эмгек айлык акы алат, айлык акы. То есть бул жерде 20.001ге чейин компенсация, 20.001ден кийин айлык акы болуп атат. Ал эми класстык чен болсо бул айлык акыга кошулуучу үстөк, надбавка деп эсептелет класстык чен. Ошол себептен бул жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алынча башкаруу мыйзамына ылайык келтирүү үчүн бул мыйзамга өзгөртүү сунушталууда. Сиз жооп берип коюңчу. 19.000 калкынын саны болсо, 21.000 болсо, экөөнүн талаптары бөлөкпү мыйзамда? Эки мыйзам менен иштешеби? Бул мыйзамда ушундай жазылып калган, анан биз бири-бирине мыйзамды шайкеш келүү үчүн ушундай өзгөртүү сунуштайбыз. Ушул өзгөртүү киргизбейсиңер силер. Хорошо, макул. Нурбек Өмүрбекович. Хорошо. Отурсаңыз, бул жерде мындай да азыр АТР жүрүп атат. АТР бүткөндөн кийин Нарын, Ысык көл, Талас, Баткендин айлык кеңеш төрагаларына чим тийбейт. Себеби 3 ай өкмөтү бириктиргенде дагы ушул областтарда калкынын саны 20.000ге жетпейт. Туура айтып атамбы? Ооба, эске алабыз. Силер жетпейт. Мына эртең нааразычылыктар ушул жергиликтүү өз алынча башкаруудан чыгат. Жергиликтүү кеңеш төрагаларынан чыгат ушул жерденчи. Силер ушул норманы алып ташташыңар керек, ушул норманычы. Туура айтып атамбы? Макул, эске алабыз. Мына биз кайра биз ушул 20.000ге чейинки төрагаларга да биз айлык майна төлөп берели деп атабыз. Экинчи маселе. Акимдин кызмат ордуна талапкерге коюлуучу талаптар жана чектөөлөр деп турат. Акимдин кызмат ордунун жогорку билими мамлекеттик жана же муниципалдык кызматтарда жыйындысына 7 жылдан кем эмес, анын ичинде жетекчилик кызмат ордунунда 5 жылдан кем эмес иш стажы бар, же болбосо мамлекеттик кызматта жана муниципалдык кызматта 10 жылдан кем эмес иш стажы бар. Же болбосо иштин башка чөйрөлөрүндө 7 жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы бар деп жазылып турат, а? Эми сиз жооп бериңчи. Башка чөйрөлөргө кайсы кызматтар кирет? Ушул азыр сиз биз сунуштап аткан редакцияны окуп кеттиңиз. Ушул жерде өзүңүз байкаганыңыздай ушул акимге биринчи коюлган талап мамлекеттик кызматта же муниципалдык кызматта 7 жыл, анын ичинен 5 жыл, андан кийинки биз сунуштап аткан жалпы муниципалдык жана мамлекеттик кызматта 10 жыл деп атпайбызбы? Анан жанагы башка чөйрө. Жооп бериңиз. Башка чөйрөлөр деген кайсы кызматтар кирет? Башка чөйрө болгондо бул жеке тарапта иштеген, ошол эле жанагы жоопкерчилиги чектелген коомдо деле жеке дыйкан чарбалар кирет тең, дыйкан чарба. Эми угуп туруңуз. 30 жаштагы балага азыр ар бир үйдө печат бар. Ар бир үйдө дыйкан чарба бар. 10 жыл дыйкан чарбаны жетектерди деп печат басып берсе, трудовой книжкага аким боло алабы? Азыркы убакта мыйзамдагы талапка туура келип атышат. Ошол себептен ошол жана кесиптешибиз айткан аким, мэр ушул асмандан түшүп атабы? Жооп бербейсиз? Ошол себептен биз
же болбосо мамлекеттик же муниципалдык кызматта 10 жыл деп ушунусу киргизип атабыз да, анткени себептен мисалга алсак акимиятта жетекчилик кызматка жетпей 10 жыл 15-20 жыл иштеген кызматкерлер бар. Ошол резервке киргизип атканда биз ошондой эле башка чөйрөдө иштеген адамдардын укугун бузбастан, бирок келечекте кесиптик мамлекеттик кызматты түзүш үчүн ошол жетекчилик кызматта жок адамдарга, акимге, мэр болгонго мүмкүнчүлүк берүү үчүн ушундай сунушталып атат. Мындай да кадр резервке туура эмес кадрлар кирип атат да. Мына ушул жерге силер башка чөйрөлөр деген киргизгенсиңер да. Мына кече 2024 жылдын бюджетин карап атканда Акылбек Үсөнбекович айтты. Биз мыйзам долбоорун иштеп чыгып атабыз. Аким болуш үчүн айыл өкмөт болуш керек. Губернатор болуш үчүн аким болуш керек. Биз ушул мыйзам долбоорун иштеп атабыз деп айтты кече бир жума болду. Силер Кабминдин саясатына каршы иштеп атасыңарбы? Жок. Ал Уктуңузбу сиз кече уктуңузбу? Акылбек Үсөнбекович сүйлөгөн. Уктуңузбу? Ал мыйзам долбоорунда иштелип чыгат. Бул азыр жаңы ушул кесиптик мамлекеттик аппарат түзүү үчүн ушундай мыйзамдар сунушталып атат да. Бул негизи мыйзамда дагы жанакы муниципалдык, регионалдык деген сөздөрдү алынып салып атат да. Анан бул ушул эле жанакы уроженец дегендерди алынып салынып атат да. Ушул жердечи айыл өкмөттө, республикалык маанидеги шаар мэрлеринен дагы ушул 3 вариант жанакы стаж боюнча караганда азыр же мамлекеттик кызматта же жетекчилик кызмат же жанакы иной руководящий болуп атпайбы? Ушул себептен жанакы аппараттарда, айыл өкмөттөрдө, акимияттарда көп жыл иштеп, бирок жетекчилик кызматка жетпеген кызматкерлерге мүмкүнчүлүк берүү үчүн ушундай сунушталып атат да. Бул жерде жазылып турат. Мамлекеттик кызматтарда, муниципалдык кызматтарда 5 жылдан, 7 жылдан кем эмес иштеген жетекчилер деп жазылып турат бул жерде. Мен айтып атканым башка чөйрөлөр. Башка. Андан кийин мындай да. Бизде Мурат Курманбек жакшы билесе, Кыргызстанда азыр 30-40 айыл өкмөт иштеп атат. 3 созуптан 6 созупка чейин иштеп атат. Мурат Курманбек туурабы? Маалыматты бердим. Сиз мага бердиңиз да, 50ге жакын айыл өкмөт. Бирөөсү да кыймылдаган жок. Ушул татыктуу кадрлар бар иштесе болот да, акимдин ордуна, мэрдин ордуна туурабы? Жүрөт, 15 жылдан бери айыл өкмөт болуп иштеген биздин кадрлар турат. Кыймылдаган жок. Кийинки маселе. Жанагы айыл өкмөт боюнча дагы өзүнүн айыл өкмөтүндө туулган болсо боло албайт деген норманы алып таштап атасыңар, а? Ооба, алып таштап атабыз. Буга кошулабыз. Бул туура эле. Анан могу мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясат ишке ашыруу максатында президент тарабынан мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган. Мындан ары ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган түзүлөт. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган президент кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу жетекчи башкарат. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жетекчиси ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кирген маселелер боюнча жогорку кеңештин, министрлик кабинетинин жана башка мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алынчы башка органдардын жыйналыштарында катышууга укуктуу деп турат. Агент кандай болот ошондо? Уруксат берсеңиз, азыркы күндө агенттик биздин министрлер кабинетине караштуу агенттик карамагында турабыз. Буга чейин мамлекеттик кадр кызматында биз президенттин алдында болчук. 2 жылдан бери ушу Кабминдин карамагында калып калдык да. Азыр ошол себептен бул баягы негизи эле мамлекеттик кызматта бирдиктүү саясатты жүргүзүүчү орган катары жергиликтүү өз алынча башкаруу иштеринде дагы бул мамлекеттик органды ушу президент алдында катары при президенте деп сунушталып атат да. Кабминдин өкүлү силер макулсуңарбы? Бүт макулдашып, бүт макулдашылган. Мына бүт Кабминден да бүт отделден. Рахмат. Өзүнүн сунуштарыбызды беребиз экинчи окууга. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу төрага, жыйын катышуучулары.
жана баяндамачы айтып кеттиңиздер, кум шагылды дагы мамлекетке кайтарыш керек деп. Эми көмүр, мээлем, алтын, чоң кендер да булар. Анан кум шагылды жергиликтүү бийликтен жакшы билген орган жок да. Өздөрү жакшы билет да. Кайсы сайдан сел түшүшүн, өзү кум менен шагылып ар бир сайдан алынат. Анан бирок ошого жергиликтүү бийликке чектеп койгондо 2 метр, анан 10 сотик деп, буну мүмкүнчүлүк бербей атат жергиликтүү бийликке. Анан лицензияны берип, көмүр кендерге деле берип атат. Мына былтыр 2 жыл болду, Нокен районуна Саргамышта көмүр кенге лицензия берип коюшкан. Анан жана орун басары бар эле, Туманов Алмаз деген. Элдин калкты конуштун жанынан берип койгон. Эми азыр 2 жылдан бери соттошуп жүрөт. Жеке ишкерлер дагы канча акча каражатын кетирди. Биякта эл айыл өкмөт менен акимди ыйгар мукт өкүлдү кубалап жүрөт. Нааразычылыктар көп. Министрдин орун басарынан эмнеге бердиңиз десек, мен шуну билбей берип коюпмун. Жаңы жылдын астынан Кутманова, жаңы жыл астынан бүтүрүлө десе мен кол коюп коюпмун деп жаңылыпмын деп атат. Мына көрдүңүзбү баяндамачы? Силер чоң кенди, алтынды эптей албай атасыңар, ушул жергиликтүү айылдагы кум шагалдарды кантип карайсыңар? Кетишпейсиңер да. Андан көрө ушул жергиликтүү бийликке мүмкүнчүлүктү берелик. Көбүрөөк гектарына чоңойтуп беребизби же жанагы метрин 2 метр деп чектеп койгонбуз, 5 метр деп беребизби? Рахмат. Бул ПГС'те эме кум шагылды бергенде 2 метрге чейин долбоорсуз белгилет. Андан кийин биз менен долбоор түзүш керек да. Ошол болбой атпайбы? Ошол негизде айтып атабыз биз. Бул бир экинчи лицензия берилгенден кийин анан жергиликтүү бийликте барып туруп, ал жер тилкесин берет. Жер тилкесин бербесе, лицензия ишке ашпайт. Ошон үчүн бирок силердин көйгөй айткандар, сунуштарды биз эске алабыз, сиз менен да келип адистер менен кеңешип кетели. Бул аябай орчундуу маселе.